Ушул эле күрөштүн алкагында баягы буга чейин айттыңыз го, ар кандай коркутуу үркүтүүлөр болгонун, анан негизи эле ушул коррупцияга каршы күрөшүүдө мындай жоготуусуз болбосо керек да. Баягы досторум азыр мамиледе болбой калды деп атасыз. Эмне жоготтуңуз, эмне таптыңыз? Мен дагы бир жолу айтайын, биз бул мамлекеттик деңгээлдеги коррупцияга каршы күрөштү аягына чыга элекпиз. Биз дагы аягына чыгабыз буюрса. Мен ойлоймун эң негизги тапканыбыз биз ошол мамлекетибизде мыйзамдуу тартипти орноттук. Азыр көп эле айтып атышпайбы, ташыйып келсе эле коркуп кетишет, ташыйып келсе эле ошол чуркап калышат, иштеп калышат депчи. Бул менин фамилиям эмес, бул мыйзамдын фамилиясы. Мыйзамдын иштей баштагандыгынын көрүнүшү да. Эл, коомубуз ошол эле мыйзамды бузгандар ошол мыйзамдын иштей баштаганын тааный башташты да. Мына ушул тартип деген болот. Коомубузда, мамлекетибизде мыйзамдуу тартип орнола баштады. Мына биз ушуну уттук. Биз ушуну жасадык. Ушуга биздин эркибиз, күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз, акыл эсибиз жана саясий эркибиз жетти. Мен жана башында айткандай, урматтуу президентибиздин саясий эрки коррупция менен күрөшүүгө, уюшкан кылмыштуулук топту жок кылууга жетти да. Мына ушуну менен биз уттук. Ал эми биздин жоготуубуз эмне? Биздин жоготуубуз негизинен башында эле айтып өткөндөй, биз бул өмүрдө чогуу жүргөн көптөгөн тааныш тамырларды, досторду, жакын тууган уруктарды жоготтук. Себеби алар мен билем, көптөгөн мен өзүм жакындарымды эле камап салбадымбы. Мына мен азыр айтайын сизге, ачык эле айтайын. Бүгүнкү күндө менин бир кудагыйым түрмөдө турат. ГКМдын СИЗОсунда турат. Эмне үчүн? 2022-23 жылдары кылган кылмыш үчүн. Ошону чыгарабыз деп мага кимдер гана келбеди. Бир тууган агам ошонун кудагыйы, баласынын Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кайненеси, бир тууган агам, башка туугандарым, тияк бияктар бүт баары келишти. Мен эч кимсе жол бербедим. Ал олтурат, жана ал мыйзамдуу жазасын тартыш керек да. Эгерде мен ошол кишиге мыйзамдуу жазасын бере албасам, башка адамдар мага ишенбейт. Например, бир тууган агамдын баласы бир гайни сөгүп койгон экен, аны алып барып камадык. Эгерде мен аны камабай турган болсом, ал бир агамдын баласы бир гайни сөгүшү мүмкүн. Экинчиси бар, прокурорду сөгүшү мүмкүн. Үчүнчүсү бар, акимди сөгүшү мүмкүн. Коомубузда ошондо баягы тартип эмес, бардак башталат да. Ошол болбош үчүн ошо көз өтүп кеткен бир тууган агамдын баласын апарып мен камадым. Анын бир туугандары жана башкалардын бардыгы мени жек көрүшүп атат. Жек көрсөм эмне кылайын? Мен үчүн мамлекеттик тартип керек. Мен азыр ушу мамлекеттик тартипти орнотууну, ички, сырткы коопсуздукту камсыз кылуунун жетекчиси катары, ошол органдын жетекчиси катары. Өзүм принципиалдуу болбосом, анда бул органды мен мамлекеттик органды башкара албай калам да. Ошондуктан жана сиздин сурооңузга жооп берип жатып ойлонуп кеттим. Ал эми ушул коррупцияга каршы күрөшүүдө, уюшкан кылмыштыкка каршы күрөшүүдө жеке өзүмдүн, жакындарымдын жакындарымга анча эмес, бирок өзүмдүн мындай коопсуздугума да чоң коркунучтар бар экендигинин, болуп келгендигинин, азыр дагы бар экендигинин, мындан кийин дагы боло тургандыгын мен сезем да. Мен муну билем. Себеби бул
бая мен айткандай бир кайсыл бир топтун эле эмес, бир доордун, ошол доордо жашаган чоң бир катмар элге каршы биз күрөш жүргүздүк да. Күрөш жүргүздүк. Жана ошол күрөшүбүздү мен ойлоймун аягына чыгабыз. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде мамлекет деген мамлекет үчүн жанын берип, мамлекет үчүн берилгендик менен кызмат кылып, мамлекет үчүн турабыз, мамлекетибизди алдыга жылдырып, мамлекетибизди тазалап, мамлекетибизди жакшы мамлекеттердин катарына кошобуз деген менин кызматкерлерим өтө көп. Жана мен ошолорго ишенемин, ошолор менен чогуу ушул жумушту аткарып атабыз. Мына өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, биздин коррупцияга каршы мыйзамдарыбыздын 14 статья бар бизде, 14 статья бар биздин кылмыш жаза кодексинде. Ошолорду мен бирсе атап коеюн. Себеби дегенде ушуга жараша биз коррупция элементтерине катышкан мамлекеттик чиновниктерге жаза колдонобуз да. Бул мисалы мына 336-берене коррупция беренеси, 337-берене кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, 338-берене бийликтен аша чабуу, 338-берене биринчи пунктунда мыйзамдуу ишкердик ишине тоскоолдук кылуу, 339-берене билип туруп пайдасыз контракт түзүү, 340-берене мыйзамсыз баюу беренеси, 341-берене кызмат адамынын ишкердик ишке катышуусу, 342-берене пара алуу, 343-берене опузалап пара алуу, 344-берене пара алууда ортомчулук кылуу, 346-берене кызматтык жасалмачылык, 347-берене паспорттук мыйзамсыз берүү, жана 348-берене шалакылык. Бул деген ушул беренелер менен, ушул 14 берене менен биз коррупцияга каршы күрөшүүнүн мыйзамдарын күчөттүк да. Эгерде ушул беренелер менен, ушул 14 берене менен түшкөн мамлекеттик кызматкер, чиновник, муниципалдык кызматкер боло турган болсо, мыйзам чегинде катаал жазаларын тартышат. Ошондуктан мен дагы бир жолу кайрылып айтып кетер элем, урматтуу мамлекеттик орган жетекчилери, муниципалдык кызмат жетекчилери, күч структуранын жетекчилери, жана ошол жерде иштеген кызматкерлер, баарыңыздарга ошол мамлекетибиздин ички сырткы коопсуздугун сактоо кызматынын башчысы катары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы катары кайрылуу жасап айтып кетейин. Бул коррупциялык элементтерден, коррупциялык беренелерден түшүп калбаш үчүн сөзсүз түрдө таза иштегиле. Эгер таза иштей албасаңар, мамлекеттик таза кызмат кыла албасаңар, принципиалдуу боло албасаңар, бала чакаңарды ошол таза эмгек пешенеттер менен бага албасаңар, анда мамлекеттик кызматтан бошонгула. Ачык айтайын. Бошонуп, өзүңөрдүн бизнесиңерди кылгыла, ишкердик менен алектенгиле, жана көбүрөөк акча тапкан жака баргыла. Мамлекеттик кызматта туруп, ушул мыйзамдарга, катаал мыйзамдарга туш болуп калсаңар, анан кийин дагы ыйлап келбегиле. Тууган уруңарды, бала чакаңарды, жакындарыңарды азапка салбагыла. Эгерде колуң туткак болсо, коррупциясыз жашай албасаң, анда кызматтан бошон. Мына азыр бир нече мамлекеттик органдын жетекчилери, кызматкерлери отурушат. Мыйзамды бузуп, ошол коррупцияга элементтерге аралашкандан кийин тууган уруктары келет. Ал андай эмес эле деп. Мына азыр бир апабыз бир 3-4 жолу кайрылды интернет аркылуу. Ушуну мисал кылып айтып коеюн. Кара Балта шаарынын мурдагы мэринин апасы. Ошол апабыз кайрылган сайын менин жүрөгүм ооруйт. Ошол апабыз айткан сайын мен ушул чын айтканда апанын акыбалын көрүп туруп ыйлагым келет. Бирок ошо Кара Балта шаарынын мурдагы мэринин кылган кылмыштары тергөө амалдарынын негизинде толук такталып, азыр сотко өткөзүлүп берди. Эми ал бала жаңы мыйзамдын негизинде, катаалданган коррупциялык мыйзам негизинде өзүнүн жазасын алыш керек. Аны эми сот чечет. Канча жаза берет, аны сот чечет.
Бирок ошол эле мезгилде мына ушундай акыбалга ата энени, апаларыбызды, бир туугандарыбызды, балдарыбызды салбашыбыз керек. Дагы бир жолу кайрылып коеюн. Мамлекеттик, муниципалдык, укук коргоо, күч түзүмдөрүндө иштеген биздин кызматкерлер. Эгерде коррупциясыз иштей албасаңар, кызматтан бошоп, башка ишке баргыла. Бирок коррупция менен колго түшкөндөн кийин ыйлап келбегиле экен. Коррупция менен колго түшкөндөрдүн бардыгын катаал жазасын беребиз. Мени жакшы көрөсүңөрбү, жаман көрөсүңөрбү, мен мамлекет үчүн иштеп атам, мамлекет үчүн аягына чейин иштейбиз. Бизге коюлган, президент тарабынан коюлган тапшырма ушундай.